Алданган карышкыр. Илгери капчыгайлардагы коргул таштардын арасына бир түлкү ийин жасап алып, анда көп жыл жашап, тар ийинге эч ким каттабаптыр. Бир күнү күн аябай суук болуп, түлкү ийинден чыгып, тамак издеп жойлоп жөнөйт. Ал кетери менен ачка кынжыйган бир карышкыр түлкүнүн келишин күтүп ийинге жатып алат. Түлкү жолу болуп курсакты кампайта тойгузуп, кечки жуук ийинге келди. Караса, карышкырдын изи. Дароо ойлоно калды. Эгер карышкыр болсо, мени соо койбойт, амал табайын деди. Ийиндин оозуна алынын бардыгынча "Ийиним, ийиним, барсыңбы, мен келдим" деп обон сала кыйкырды. Карышкыр болсо чоң жырткыч айбан келген экен деп былк этпей дымып калат. Түлкү дагы чыйкылдады. "Ийиним, ийиним, сен соо эмессиң го? Келгенимде жооп берчү элең, ал кайратың кайда кеткен?" Карышкыр түлкү экенин билгенден кийин "Ау, ау" деп обон сала күркүрөп жооп берет. Түлкү болсо карышкырдын бар экенин билип, "Ошентип бая эле айтпайсыңбы? Мен карга оонап, тазаланып келейин" деп шылтоолоп туруп жылт коет. Ач көз акмак карышкыр эми тоем деп тилин салаңдатып түлкүнүн келишин күтүп жата берет. Аң улап жолу болбой келаткан мергенчилер ийинди көрүп капкан салып койсо, карышкыр түшүп калат. Ошентип түлкү амал менен бир ажалдан калат да, карышкыр алданып өлгөн экен.